Достор, баарыңарга өзгөчө салам. Анткени бүгүнкү өзгөчө ролик болот. Бир да жолу жеңилбеген, дегиле вообще жеңилбеген 10 мушкелерди атап өтөм аттарын. Менин оюмча бул мушкелердин баарын тааныгандар бардыр, балким таанугандар да бар. Мен бул мушкелерди издеп аракет кылдым достор. Аракет кылып менетиме убактымды кетиргеним үчүн видеого класс басып өтөсүз деп ойлойм. Жана каналга катталыңыз, эгерде биринчи жолу көрүп жатсаңыз каналды. Шон Бреди 77 килограмм салмактагы мушкел. UFC'де бир да жолу жада калса, башка промоушндарда дагы жеңил узасын тарткан эмес. Көбүнчө рингте күрөш жолу менен өз каршылашын жеңип келет. Рекорд 13-0. Россиялык мушкер Аскар Аскаров. UFC'де жеңил салмакта 57 килограммда саллашат. Рекорд 13-0. Керимов Рустам, Россиялык мушкер, 61 килограмм салмакта саллашат. Эсе промоушнда саллашып келет. Бүгүнкү күндө рекорду 15-0. Хамза Чимаев, Швейцария жараны айтпасам деле кабарыңар бар. Рекорд 10-0. Ловато Рафаэл, 83 килограмм салмакта Беллатордо саллашып келет. Жалпы рекорду 10-0. Сирил Ган, Франция жараны UFC'де оор салмакта саллашып келет. Жалпы рекорду 10-0. Умар Нурмагомедов, Россиялык мушкери, 61 килограмм салмакта саллашат. UFC'ге жакынкы күндө кирди, бирок жакшы натыйжа көрсөтөт. Опытный эле оюнчу жаш болсо да. Рекорд 13-0. Шавкат Рахманов, Казакстандык мушкер, UFC'де 77 килограмм салмактагы мушкери. Рекорд 15-0. Мавсар Евлаев, Россиялык мушкери, 65 килограммда саллашат UFC'де. Жалпы рекорду 15-0.